2025 жылдын 1-майынан баштап Кыргызстанда электр энергиясынын тарифтери өзгөрөт. Бул 2025-2030 жылдарга карата орто мөөнөттүү тарифтик саясаттын алкагында энергетика министрлиги тарабынан иштелип чыккан. Анын максаты энергия системасынын чыгымдарын теңдөө жана каржылык тартыштыкты кыскартуу. Энергияны керектөө өлкөдө өсүүдө. Соңку 10 жылда бул 3,6 миллиард киловатт саатка өскөн. Жабдуулар эскирип, Кыргызстанда электр чубалгыларын, генераторларды жана трансформаторларды өндүрүү жок болгондуктан, аларды чет өлкөдөн сатып алууга туура келет. Натыйжада 2024 жылы энергетика тармагында тартыштык 8,1 миллиард сомду түзгөн. Узак убакыт бою тарифтер электр энергиясынын чыныгын аркын жапкан эмес. Мисалы, 2024 жылы анын өндүрүү наркы 2 сом 72 тыйын киловатт саат болсо, орточо тариф 2 сом 11 тыйынды түзгөн. Айрымына бюджеттик субсидиялар аркылуу жабышкан. Эми тарифтер акырындык менен өндүрүү наркына жеткириле турган болот. Керектөөчүлөрдү кандай өзгөрүүлөр күтөт? Айына 700 киловатт саатка чейин колдонгон калк 1 киловатт саат үчүн 1 сом 11 тыйындын ордуна 1 сом 37 тыйын төлөйт. Башкача айтканда, социалдык босого мурдагыдай эле сакталат. Эгерде керектөө 700 киловатт сааттан ашса, тариф 2 сом 39 тыйындан 2 сом 60 тыйынга чейин өзгөрөт. Түзөтүүлөр социалдык мекемелерге, насос станцияларына, диний уюмдарга, электр транспортуна да тиешелүү болот. Алардын тарифтери социалдык багытта сакталат жана өздүк наркынан ашпайт. Системаны ачык кылуу үчүн керектөөчүлөрдүн категориялары 14-төн 7-ге чейин кыскартылат. Мисалы, калк категориясынан тышкары социалдык жана коомдук керектөөчүлөр категориясы кала берет. Ага социалдык жана диний уюмдар кирет. Алар үчүн жаңы тариф 2 сом 62 тыйын болот. Ошондой эле өнөр жай керектөөчүлөрү категориясы кала берет. Анын тарифи 3 сом 34 тыйын киловатт саат болот. Коммерциялык керектөөчүлөр үчүн тариф 3 сом 96 тыйын, бюджеттик керектөөчүлөр үчүн 4 сом 9 тыйын болот. Криптовалютаны казуу жана алкоголь өнөр жайы, энергияны көп керектеген өнөр жай керектөөчүлөрү категориясына кирет. Алар үчүн жаңы тариф 6 сом 6 тыйын болот. Электр машинасын кубаттоо станциялары үчүн жаңы тариф 5 сом 31 тыйын болот. Жаңы тарифтик саясат энергетика тармагынын каржылык туруктуулугун камсыздоо жана бюджеттик жетишсиздикти азайтууга багытталган. Бул тармактын өнүгүүсүнө жана модернизациялоосуна мүмкүнчүлүк берген бир кыйла тең салмактуу жана ачык айкын тарифтик система үчүн кадам болуп саналат.